Assalamu alaikum урматтуу достор. Кечээ күнү Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов байкебиз менен официалдуу түрдө таанышып, маселелерди ортого коюп сүйлөшүп дегендей. Азыр Азамат байкебиз менен алдыда отурат, чогуу максат менен баратабыз. Азамат байке, ушул бараткан сапарыбыз жөнүндө бир-эки сөз айтып коесузбу? Мен бул сапар өтө сооптуу сапар деп ойлойм. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы көптөгөн хадистеринде айтып кеткен, мусулманга күзгү деген. Бүгүнкү биздин бул бараткан сапарды ушул бир үй бүлөдө 9 адам жашайт экен. 8 майып бир туугандар, ата-эне бир үй бүлө толугу менен ушундай Кудайдын сыноосу берилген экен чоң. Анан азыр ушул үй бүлөгө барып, ушул колубуздан келген бар мүмкүнчүлүк аракетти жумшап, жигиттик милдетибиз, мусулманчылык парзыбыз. Ушуну бир колубуздан келген аракетти жасап коелу деген үмүттө баратабыз. Буну көргөн жандар айттырбай, эстүү жандар түшүнөт деп ойлойм. Калганын үйдөн барып көрсөңүздөр. Кудай буйрса. Ермек. Жана тамаша ойнап турган жигит, оңуңуз ошол жигит. Вакыт кетмейт. Жакшы байке, отуруңуз. Дүйнө жүзү билген жигит болуп, эмгек даңк эмес. Кудай таалам билген, Кудайдын сүйкүмдүү адамдарынан болгула келди. Нурбаев Ермек тагамана сен бол. Могу дүй эми элден айланса болот ким Ермекбай. Мына Азамат аркылуу кыргыздын кинолорун көргөндөн зар болчу. Кинодон артык кылып момчалык өпкө себеп болуп, Кудай таалам ушундай балдарды жаратып койтур. Ата-энесине да рахмат. Биринчиден Кудайга рахмат, ушундай сүйкүмдүү балдарды жараткан. Эч ким оорубасын, эч ким эметпесин мондай. Кайгы кападан сырткары болсун. Жыл айланып, бул жаңы жыл жалгап, эски жыл колдоп дейт кыргыздын макалы. Ишиңерде ийгилик болуп, бөөдө кырсык, бөөдө ушактан жаман сөз, жаман көздөн тышкары болду. Ким Ермекбай? Мен өзүм бир үй бүлөдөн 7 балам бар. Анан тиги айчем, анан 9-дун 8 майып болуп калды. 7 көз жагынан, анан бул кызым боорунан 2004-жылдан бери. Анан баягы Кудай кылганга кубарыңдын акысы барбы дейт. Кудай адегенде сынап көрөт адамды. Жаманчылыкты да, жакшылыкты да берет, байлыкты да, кедейчиликти да берет. Ооруну да, сыркоону да берет, ден соолукту да берет. Ушу Кудайдын сыноосунда чыда деп эмет көрөт да сынап. Ошого чыдаган адамдарга бир эмесинде биз баягы каучкада биздин үй бүлө ушундай төрөлүп калыптыр. 14 неберенин 7-өнүн да көзү начар болуп калды. Анан эми буларга чыдап, күнүмдүк өлбөгөндүн күнү деп айтпайын алтындарым. Күнүмдүк жашоо өтө берет. Байда дагы, кулда дагы, ханда да, падышада, президентте да өтөт. Бирок ушунчалык жүрөгүмөн от души айтканым Азаматка аябай рахмат. Мени бактыбал ушун аман болсун. Мени күндөмүн айдан ай ушинтип ыйлап жүрүп, мына Азамат бүгүн ыйлап атам. Рахмат, мына интернеттен аман бар, аман кетсин.
кээде чоңдорду киргениңде Өрмөкбай кирип шайланганча депутаттар аке дейт, андан кийин пошел ты нахрен кимелең дейт. Кимелең дейт. Агитировать эткенде сөзгө телевизорго чыгып бер Бакытова дейт дагы. Садага берген сүт 1000 сом берет да ушул эме кылат. Анан министерствого канча президентке жазсаң сиз пенсия аласыз, жөлөк пул аласыз дейт. Азыр сокур эмес соолор жанбай калбайт. Ате Россияда ошол Америкада жүргөн балдарга аябай чогум ыраазы. Кичинекейинен ушул уулума жакшылык көрөйүн, сый-урмат көрөйүн деп чоңойтот экен. Бирок ушундай эмгекти, ак сүттү актагандагы, баалагандагы балдар бар. Ошол сүттүн актай албагандагы айрым биздин мекендештерибиз да жок эмес. Бирок ошонун катарында ушул бир тууганыма мен ушунчалык ыраазычылык билдирем. Ушул эненин ден соолугунун жакшырышына, ушул өзүнүн боорун бергенге да даяр болуп тургандыгы. Силерден сурамдарым апама жардам берип болчу. Апам айып кетти, ошол эле тилегим болчу. Жардамыңарды аябай айдыгерлик карабага чыгарып бер. Бир тууган баары жакшы болуп турат. Onlardan geçince neden beri otasınlar, böyle otasınlar, şu kızım butuna turup geçse, barınar razı, bir tuğluk, tınçtık, barınar aman esin oldu. Sizlerge çoğun rahmat, ejekeme жардам берип атасыңар. Мына жакын арада Индияга барган атат, аман эсен барып келсин. Кыргыз элим бар экен, жардам берип атышат. Атам аябай азыр кыйналып атат, кандай барып келет деп. Баарыбыз эмелип атабыз. Силерде чоң үмүтүбүз чоң. Жардам берип койгула. Элибиз бар, биз бар экенбиз. Үмүтүбүз чоң болуп калды. Азамат байке, sizge Allah razı olsun. Жардам берип атканыңызга Эрмек байке, жардам берип атканыңызга чоң рахмат. Кыргыз элим кимди жардам бериңиздерге, жардам бериңиздерди сураныч. Ошо эжекем айыгып кетсе экен деп тилектеймин. Ушундай мындай орун эч ким көрбөсүн. Сурамыз жардам берип коюңуздарчы. Алла таалам жакшылыктар болсун. Суран жардам берип койгучу. Сиздерге кайрылып жатканыбыздын себебин түшүндүрүңүздөр. Ушул эжемдин боорун алмаштырыш үчүн Индияга кетиш керек болду тез аранын ичинде. Сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Эки дүйнөлүк бактылуу болуңуздар. Аман эсен мекенибизге кайтып келип алыңыздар. Баары жакшы болот, Кудай буйруса. Кудай буйруса, Бакыт аке, сизге түшүнүп атам, карманыңыз Бакыт аке. Сиз кичине манайыңыз чөгүп калса, мынакей жалпы артыңызда командаңыз турат, үй бүлөңүз, мына балдар небере турат. Баары эле манай чөгөт. Сиз күлүп жылмайып турсаңыз канчалык кой башты көтөрөлү десеңиз, балким неберелер дагы жылмайып. Ата-эне деген ошол күндө зарядка экен да мындай. Ата-эненин маанайы жакшы болсо, балдардыкы дагы ошентип иши болот. Кичине оорураак экен, эми Кудай буйруса эжекебиз саябып кирет, Кудай буйруса. Анан урматтуу бир туугандар, мынакей азыр 10 000 долларга чамалайын деп калыптыр, Кудай буйруса. Келиңиздер, мындай тыйындап болсо дагы чогултуу зарыл болуп турат өтө. Анан ошон үчүн бул жерде бир адамдын эмес, бул жерде деген канчалаган бир туугандарыбыздын көз жашын сүрткөнгө барабар болот. Ушу сиздин бир берген тыйыныңыз. Ошон үчүн бул жерде карап туруу мүмкүн эмес. Колубуздан келишинче мындай жигиттик милдетибиз, мусулманчылык парзыбыз, ушул мына эжекемдин кичинекей кызы турат, ушунун үмүтү келген сайын өткөндө айтып коет. Апама жардам бериңизчи деп мына бир тууганыбыз айтып атат. Анан ошон үчүн колубуздан келишинче эже, сөзсүз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Биз дагы Азамат байке айткандай эле, биз дагы ушул учурдан пайдаланып албетте бардык ушул достор болобу, замандаштар, мекендештер, ушул бардыгына кайрылабыз. Бул жерде эжекебизге учурда абдан тез жардам керек болуп жатат. Колдон келсе бардыгыбыз бир мындай салым кошолуу, шартка жараша урматтуу мекендештер, эч кимди кыйнамай жок, бирок эгерде
шартыңар болсо албетте мына экранын астында бул Бакыт Байкенин жалпы үй бүлөсүнүн жанагы банковский счет эсеби жазылып турат. Ошол жерге колдон келишинче бир материалдык колдоо, жардам салсаңыздар, андан жалпыбыз ыраазы болобуз. Жаратканыбыз баарыбызга ыраазы болсун. Эч ким оорубасын, эжекебизди аягып кетсин буюрса, алдыда мынакей Индияга, Индияга жолго чыгышат. Кудай буюрса эжекебиз Индиядан сонун бир эчтекеси оорубаган эжекелерден болуп келип, кудай буюрса катарыбызга кошулуп дегендей. Ошол эжекебиз кудай буюрса аман эсен барып келсин. Эжекебиз келип бияка аяп калганда да балким ошол Мирбек болуп Азамат Байкелер менен чогуу дагы бир келип кетебиз. Уже мындай жакшы көңүлдүү отуруп, кудай буюрса ошол күндөрдү көрөлү, кудай буюрса. Алла таалам жакшылыктан, нандан айырбасын. Ушу нан кор кылмайлы. Адамдын каны менен нан биринчи, Куран экинчи дейт. Аллаху